кетти кечеке. Мынакей бул көкөр менин ак өлкөмө келип калышынын себеби бизде Гүлдө Кадыр байке бар. Ушундай көкөр жасайт, өзүнүн колунан көөр төгүлгөн аябай касиеттүү киши. Ал киши ошо көкөрдү алып, ошо өзүнө бир аян түшүптүр. Ушу көкөр бир ак өлкө музейде болуш керек экен. Анан ошол көлдү тегеренип, касиеттүү талас жерин тегеренип, чүйдү тегеренип жүргөн ушу мага чалып калды. Мага келип, мен өлкөмө келип тамак ичип, сүйлөшүп, антип анан ушул көкөрдү мага ушул музейиме Береке. береке берди. Анан Көлгө да бербей, таласка да бербей, анан сиз тиги бозой көтөргөнүңүздөн кийин сизге келип берген турбайбы, ооба ошол өзүндө мен Ал дагы эми энтамга тууралуу. бул энтам ошону агай айтты. Бул эми бул аян менен жасалган көкөр экен да. Айтты, бул болсо кут берекенин белгиси экен. Берекени салган экен да. А мен ошону түшүндүм, ошо Кыргызга келген кут береке. Мага эле эмес, бүткүл кыргыз элине. Эми бериңиз. Бул көкөрдүн өзүнүн максаты эмне? Мына кайыштан жасалган туугандар. Мынакей, капкагы жыгачтан экен. Мунун ичине суусундук куюп жүргөн да. Анан мен жаңы эле эжеме айттым да, могул мүйүздөй болгон эмнеге жасалган десем, сиз билбей койдуңуз, Мен кошумча айтып коеюн, толуктапчы. Бул уюткуга. Буга чейин уютку тууралуу сөз болуп калган. Муну ичсең, мынтип ичесиң да, ичкенден кийин ушул жерге кымыз. Бул негизи максат өзүнүкү кымызга колдонгон да. Анан ушул жерде уюткуга ар дайым калып турган да. Анан ичин толуктап коюп эле, ичинен кайра эле ошол чайкалып отуруп кымыз дайым боло берген, кымызды иче берген. Эми бул жерде мен эмне кымыз ичип атам туугандар? Бул Эчкинин кымызы. Эчкинин кымызы. Саамал. Даамы кадимкидей эле саамал, кымыздын даамы бар, бирок кычкыл эмес да. Билбейм мен бул кандай, муну ичип көрүш керек да туугандар келип. Мурас Ордо эс алуучу жайда отурабыз. Бирок бул жерде эс алуучу болгондо сиздер келип эс алсаңар, таза кыргызча келип эс аласыңар бул жерден. Келгиле, таза кыргызча эс алып кеткиле.